Салам достор, Илим Карпбеков агабыз жаңы видео тасма тарптыр. YouTube'дан көрсөңүздөр болот. Илим байкеске чоң рахмат. Алтында болгон убактыңызды мага арнап, ушу элибизге, башкаларга үлгү болсун деп ушул видеону тартканыңызга бар болуңуз. Сизди сыйлайбыз, абдан жакшы көрөбүз. Негизи объективдүү караш керек. Мен деле религиозный адаммын, намаз окуймун. Кээде азгырылып турамын. Мен ар бир сайын ичкен сайын кээде бул акыркысы деп ичем, бирок бул менен деле күрөшүп келем. Бүгүнкү күнгө чейин 20 жылдан бери күрөшүп жүрөмүн. Буну мен эч убакта мактабаймын, жакшы деп айтпаймын. Бул арам нерсе, Кудайга жакпаган, Аллахка жакпаган нерсе. Кемчилик болсо, эгерде сизге катуу тийип калса, кечирим сурайбыз. Илим байке, мен алкоголикмин. Мен мойнума аламын. Аллах таалам сизге дагы, мага дагы, элибизге дагы ыйман жана ынсап берсин. Баарыбыздын кемчиликтерибизди кечирсин. Баарыбыз бар бололу, Кыргызстаныбыз аман болсун, ден соолукта бололу, тиричилик болсун, өлкөбүздө, биздин региондо, Средний Азияда өзгөчө тынччылык болсун, биримдик болсун. Анан дагы жанагы айтып кеткендер бар, мунун баары эмне кыласыңар, публикага чыгарып, мындай сүйлөшүп, өзүңөрчө эле муну сүйлөшпөйсүңөр дегендер бар. Ошолорго жооп Илим байкеге жазгам, жазганда жооп бербей койду. Анан кийин обращение кылып дагы обращениядан кийин дагы жаздым, анда да жооп берген жок. Анан Илим байке өзү негизи ушундай эфир менен эл уксун деп ушундай мамилени каалайт экен. Анан мен мажбур болдум. Эч кандай критика кыла албаймын. Балким бунун дагы жакшы натыйжасы бардыр. Рахмат. Баарыңыздарга рахмат. Бир кымындай дагы эч кимиңиздерге жамандыгым жок. Баарыңыздарга ийгилик.